Мен ал корого, ал үйдүн жанына киргенде баардык эмеше бүтүп, ал жерде 7 гана жоокери заложник катары калып калыптыр, кете албай калганбы же чыга албай калганбы. 2 күн аларды алып чыгам деп аракеттенип жүрдүм. Телефон аркылуу бир гана ГКМнын өкүлү менен связь байланышка чыгып турдум. И то шаарга түшкөн моментте жакта связь жок болду. Өзүңүз сураган баарыңыздар уксаңыздар керек да. Анан баягы алып чыккан 6 бала менен гана кыска убакытта шаарга жеткиче сүйлөшө алдым. Алар даже билбейт экен кимден каза болгонунчу. Алар менден угушту, ошон каза болду деп мен айттым. Аябай катуу кайгыруу менен кабыл алышты. Мен өзүм чынында азыркы убакытка чейин билбейм кандай учурда, кантип ошон ок жеп каза болгонунчу. Мен билем ал экинчи этажда ок жеп деди деп угуп атам да. А вот детально кандай болгон, кайсы учурда ал жөнүндө менин маалыматым жок. Мен эч ким менен жолуга электим, жешкен жокмун. 8 августтан кийин мен үйгө, анан өзүмдүн тынч жумушумду аткарып эле алектенип жүрдүм. Эч ким мени тапшырма берип жөнөткөн эмес, эч кимден эме болгон эмес. Мындай баягы кандай десем, эми орусча айтканда боевой братство деп коет го баягы. Балдардын жаман акыбалга калып калганын уккандан кийин, уже менин мүмкүнчүлүгүм бир аз болуп аткандан кийин ал жерде жакыныраак жүргөндүктөн. Анан 20 жыл бизде деле командирлерибиз, устаттарыбыз даярдаган да баягы. То есть подготовленность бар, опыт бар дегендей. Анан колума келген аракетти кылып көрөйүн деген чечим. Жана биринчи түнү бир бала скоройго чейин алып келип тапшырып бердим. Аны кое беришти мага. Экинчи күнү 6 баланы чыгарганда ошол жерде жүргөн служба жөнүндө түшүнүгү бар балдардын жардамы болду да. Бир гана нерсени ачык айта алам, бул кыргыз элинин башына түшкөн бир кайгылуу бир окуя болуп кетти, Каргашалуу. Адам өмүрү кыйылды, адам өмүрү кымбат. Бул окуяга кептелбей, кагылбай койсок деле болмок, бир башкача жолдор менен чечилсе болмок да.